Кыргыз Өзбек университетинин Кесиптик колледжинин педагогикалык сабактар бирикмесинин окутуучусу Уларкан Жилебаевна. Башталгыч класстарда окутуу адистигинде окуган студенттер үчүн бүгүнкү өтүлүүчү сабагымдын лекциялык сабагымдын темасы окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги түрлөрү. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы менен таанышып алсак, анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Сабактын планы: баалоо, баа берүү жана белги. Экинчи, окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун максаттары. Демек үйрөнөбүз. Баалоонун түрлөрү. Баалоонун канча түрү бар? Диагностикалык баалоо, формативдик баалоо жана суммативдик баалоо болуп 3кө бөлүнөт. Сабактагы күтүлүүчү натыйжалар. Предмет боюнча окутуунун түрмөгүндөгү баалоонун ордун аныкташат. Кийинки максатка жараша баалоонун стратегияларын түшүндүрүшөт. Баалоонун түрлөрүн айтышат жана алардын өзгөчөлүктөрүн белгилешет. Деңгээлге жана максатка ылайык баалоонун методдорун тандашат. Бири-бирине кайтарым байланыш беришет жана баалоонун чен өлчөмдөрүн, критерийлерин аныкташат. Демек, бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын максаты эмнеде? Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги максаттарын окуп үйрөнөбүз. Баалоонун түрлөрү жөнүндө маалыматтарга ээ болушат. Жана ошондой эле баалоонун түрлөрүнө, максатына, колдонушуна карата билимдерге ээ болушат. Эң негизгиси могул жерде окуучулардын жетишкендиктерин туура баалоодо балдардын чыгармачылык менен иштөө жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрөт. Анда эмесе окутуунун негизги компетенттери дейт. Эмне үчүн окуйбуз? Эмнени окутабыз? Кантип окутабыз? Окутуунун натыйжаларын биз кантип аныктайбыз? Мына ушул жерге көңүлүңүздөрдү бөлөбүз. Окутуунун натыйжаларын албетте биз баалоо аркылуу аныктайт экенбиз, кыздар. Анда эмесе баалоо өзү эмне? Баалоо бул окуучулардын окуу жана таанып билүү ишмердүүлүктөрүнө байкоо жүргүзүү процесси. Ошондой эле билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында окуучу тууралуу маалыматка жазуу, чогултуу жана чечмелөө процесси аныкталат. Эмне үчүн окуучуларды сабакта бааланат? Ойлонуп көргүлөчү, эмне үчүн баалашыбыз керек? Баалабай койсок эмне болот? Көңүлүңүздөрдү бурабыз. Баалоодо окуучулар үчүн да, мугалимдер үчүн да кайтарым байланыш жүргүзүлөт. Кайтарым байланыш аркылуу биз окуучулардын сабакка канчалык деңгээлде өздөштүрүүсүн актай алат экенбиз. Кайтарым байланыш аркылуу окуучулар менен мугалимдердин ортосунда дагы тыгыз карым катнаш жогорулайт экен. Көрдүңөрбү, эмне үчүн бааланат? Эмне үчүн биз баалашыбыз керек? Демек, жыйынтык чыгарабыз. Баалоонун натыйжасында эмне келип чыгат? Баалоонун натыйжасында окуп таануу процессинде окуучулар өз деңгээлдерин аныктай алышат. Кайсы окуучу канчалык деңгээлде билимге ээ болуп атат? Өз деңгээлдерин аныктай алышат. Окутуунун натыйжасында окуучулар окуп үйрөнүүдө байкоо жүргүзө билишет. Жана дагы окутуунун натыйжасында окуучулар өзүн өзү багыттай билишет. Жана окуучулар өзүн өзү баалай дагы билишет. Окутуунун натыйжасында окуучулар билим алуу менен сырткары калган сезимдерин жокко чыгарышат. Демек, билим алуу менен, баалоо менен ар дайым өздөрүнүн канчалык деңгээлде окуу процессин өздөштүрүп жаткандыгын байкай алышат экен. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун максаттары. Демек, максаты эмне экени баалоонун?
окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги максаты алынган билимдин натыйжаларын алдын ала пландаштырыш экен. Андан кийин баалоо бул төмөнкүлөрдү өзүнүн ичине камтыйт экен. Окуучунун көңүлүн окуу максаттарына жана ийгилик критерийлерине буруу. Мугалимдин иш аракетинде ар бир окуучунун жекече өнүгүү технологиясын өркүндөтүүгө багыттоо. Атап айтканда, окуучуга билим алуусу үчүн зарыл болгон маалыматтарды берүү. Эмнеге көңүл буруу керек, эмнени окуу керек, жана башка. Окуучунун өзүн өзү баалай билүүсүнө, окуучу менен үзгүлтүксүз байланыш түзүүсүндө, окуучу андан арыда билимди багыттын агымына карай өзгөртүп кетишине. Баалоодогу маалымат берүү. Кандай маалыматтарды беришибиз мүмкүн? Окуучулардын ишинин сапаты жөнүндө маалымат берүү. Демек, маалыматты кимге берүү? Окуучулардын ийгиликтери жөнүндө маалымат берүү. Маалыматты кимге жеткирүү? Мында баалоодо бул мугалимдерге түзөтүп тиешелүү. Окуутунун натыйжалары кандай деңгээлде жеткендиги жөнүндө ата-энелер жана коомчулуктун алдында дана так көрүнүп туруусу зарыл. Биз жана жогоруда айттык, баалоо, баа берүү жана белги деп. Мына ошондогу баа берүү. Баа берүү эмне? Бул баалоо процессинин келип чыккан натыйжасы. Баалоонун негизинде мына баа берүү келип чыкты бизде. Баалоо бул аркылуу окуучулардын иш аракеттерин жакшыртуу жана сапаттуу кайтарым байланыш маалыматтарын түзө алат. Ал эми белги, жана биз айтып өткөн белги. Белги бул символ. Башкача айтканда окуучулар окуу жетишкендиктерин цифралар менен, тамгалар менен, фигуралар менен, смайликтер менен жана да башка формалдуу, шарттуу сан менен чагылдырышы мүмкүн. Окутуу түрмөгүндөгү баалоонун орду. Мында карап көрөбүз. Кантип окуйбуз? Эмне үчүн окуйбуз? Кантип окутуп жана жетишкендерин кандай баалайбыз? Эмнеге окутабыз? Кандай ресурстардын негизинде окутабыз? Баалоонун негизги принциптери бул объективдүүлүк принципи. Бардык окуучулар окшош шарттарда бирдей текшерүүгө кабылышын талап кылат. Маалыматтарды иштетүүнүн объективдүүлүгүн окуучуга да, мугалимге да белгилүү болгон баа берүү, так, ачык, чен өлчөмдөрүн болжолдойт. Ал эми объективдүүлүк бул педагогикалык ченөөнүн так даражасы. Эгер ошол эле касиетти кайталанып текшерүү ошондой эле жыйынтык берсе, демек бул ишенимдүүлүк болуп саналат. Ар дайым мугалим, бул жерде мугалим баалоодо так, ачык, айкын бааласа, демек анда окуучу өзүнө ишенсе, бул жерде ишенимдүүлүк принциби келип чыгат. Ал эми валидүүлүк же бул баалоо усулунун шексиздигин аныктайт. Ал чынында эле өлчөнүүгө тийиш болгон нерсе же башка бир нерсени өлчөнүп жаткандыгын көрсөтөт. Эгерде мына ушул баалообуз чын, ачык, айкын, чен өлчөмдөр такталса, демек анда бизде ишенимдүүлүк, валидүүлүк принциптери келип чыгат. Бул баалоонун биз башында планыбызда көрсөтүлгөндөй 3 түрү бар дедик. Демек, кайсыл түрлөрү? Диагностикалык, формативдик жана суммативдик баалоо деп 3кө бөлдүк. Демек, алдын алуучу диагностикалык баалоо, калыптандыруучу формативдик баалоо жана жыйынтыктоочу бул суммативдик баалоо. Ана азыркы күндө биз дагы учурдагы баалоо, аралык баалоо жана жыйынтык баалоо деп дагы атабыз. Анда эмесе диагностикалык баалоо бул окуучунун компетенцияларын, калыптангандыгын баштапкы деңгээлин аныктоо болуп саналат. Диагностикалык баалоо адатта окуу жылынын башында же теманын, бөлүмдүн башында эле жүргүзүлөт. Диагностикалык баалоонун максаты эмнеде?
Максаты бул окутуунун максатына ылайык окуучулардын программаны же теманы, бөлүмдү, курсту окуп үйрөнүүнүн башында маалыматты берет. Ал эми формативдик баалоо дедик кийинкисин. Бул окуучунун окуп үйрөнүүсүнүн максаттуу, үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүү процесси. Формативдик баалоо бул формалдуу эмес, бул көбүнчө баа коюлбаган баалоо болуп эсептелинет. Формативдик баалоонун максаты эмнеде? Демек, мына ушундай ой туулат. Формативдик баалоонун максаты эмнеде? Окутуу процессинин мугалим менен окуучулардын ишмердүүлүгүнө оңдоо түзөө киргизүү. Окуучунун өзүнүн билим алуусу үчүн жогорку даражада жоопкерчиликти сезе билүүсү. Ал эми суммативдик баалоо. Биз жогоруда айткан суммативдик баалоо бул белгилүү убакыттардын аралыгында теманы, бөлүмдү аяктоо учурунда билимдердин, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн деңгээлин аныктоого арналган. Жыйынтыктоочу баалоо ар түрдүү текшерүү иштеринде, тесттеринде, жат жазууларында, изилдөө иштеринде, дил баяндарда, ооз-2 презентацияларда жана башка сабактын жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. Текшерүү ишинде коюлуп жүргөн баалар, демек бул жыйынтык бааларды бере алат. Суммативдик баалоонун максаты эмне дегенде? Максаты бул белгилүү убакыт аралыгында окуучулардын билимдерин өздөштүрүү, билгичтиктери жана көндүмдөрүн калыптандыруу деңгээлин белгилөө жана анын натыйжаларын стандарт талаптарына шайкештигин аныктайт. Жана да биз кайтарым байланыш деп айтып өттүк. Эмне үчүн керек кайтарым байланыш? Демек, мугалим окуучуларга, окуучу окуучуларга жана мугалим окуучуга жана окуучу окуучуларга сөзсүз түрдө кайтарым байланыш жүргүзүшөт. Анда эмесе тапшырмаңыздар. Баалоо үчүн мисалдар. Бул жерге мен келтирип койдум мисалдарды. Чейректин аягында коюлуучу баа биринчи тапшырма. Мында сүрөттөрдү карайбыз дагы. Бул баалоонун кайсы түрүнө кирет? Экинчи, мугалим окуучулар жөнүндө мугалим окуучулардын жөндөмү боюнча ооз-2 баалайт. Мугалим окуучулардан тест алды. Журналга бирок баа койгон жок. Анда баалоонун кайсы түрүн колдонуп жатат? Карап турабыз. Үчүнчү тапшырмабыз. Мугалим окуучулардын жумуш издептерин карап, алардын жакшы түшүнбөгөндүгүн байкап, дагы бир жолу түшүндүрүп, бирок эч кандай баа койгон жок. Анда бул баалоонун кайсы түрүн колдонуп жатат? Карап чыгып, мына ушул тапшырманын үстүндө иштеп келебиз. Көңүлүңүздөрдү буруп турсаңыздар, студенттер өз алдынча иштөөсү дейт. Мында баалоонун түрлөрүнүн бири-биринен айырмачылыгын табабыз. Жетишүүнүн баалоо боюнча каражаттарын колдонуп табабыз. Мына көзөмөлдөнүү формасында сиздер каалаган түрүн колдонсоңуздар болот. Доклад жазсаңыздар болот, бет ачар даярдасаңыздар болот, конспектилөө жана айтып берсеңиздер болот, жана дагы сүрөттөп берсеңиздер болот. Демек, үйгө берилген тапшырма боюнча суроо жок болгон болсо, анда ушул сабагыбыздын үстүнөн даярданып келебиз. Саламатта болгула. Кайрадан кийинки практикалык сааттарда көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.